8 пункт жөнүндө айталы. Көп учурда пирамидалык түрдөгү тармактык маркетинг компанияларында сыйакыларын кепилдеген сатуунун белгилүү көлөмүн бекитишет. Башкача айтканда, мына ушу сыйакын алыш үчүн кандай бир көлөмдө продукцияны сатышың керек. Ооз-экиби, адам командаң аркылуубу, уюмуң аркылуу сатасыңбы, же болбосо өзүң сатасыңбы, ошол көлөмүн аткарганда төлөнөт. Бекитилген натыйжага жетишпей калуу кээде кызматташууну токтотууга себепкер болуп калат. Демек ошол натыйжаны көрсөтпөсө, компания аны өчүрүп коет. Же токтотуп коет, акча төлөбөй коет. Шариятта жумуштун мындай түрү кызматкердин укугуна кысым көрсөтүү болуп эсептелет. Эми сиздерге суроо. Торговый агенттер, мисалы үчүн, биз тармактык маркетингке келгенде эмне ишин жасайбыз деп келебиз. Соода ишин жасайбыз, уюштурабыз, реклама ишин жасайбыз. Соода жасайбыз, ошол соодага жараша бизге төлөйбүз. Себеби биз отдел продажны иштеп атабыз да. Тармактык маркетинг бул өзү отдел продаж. Ошол компаниянын сатуу бөлүмүбүз да, биз өзүнчө. Бул аны аутсорсинг деп коет, бизге өзүнчө тапшырып койгон, силер өзүңөр ушунун бүт баарын жасагыла, биз силерге шарт түзүп беребиз. Шарт түзүп берип, сатуу ишин толугу менен биз уюштуруп, биз жасап атабыз, ошол ишибизге киреше көрүп атабыз. Эми муну түшүндүрүп бердим. Эми сиз эгерде шоро компаниясы болобу, павильондор аркылуу суу сатылабы, печенье сатылабы, ошол компанияда иштечү болсоңуз, сиз дагы ошол отдел продажга келип иштейсиз. Сатуу бөлүмүнө келип иштейсиз. Ошол жерде сиз бир белгилүү көлөмдө соода жасабасаңыз, сизге айлык төлөбөйт. Сизди иштен айдап кетирет. Эмнеге дегенде сиздин негизги жумушуңуз ошол. Мисалы үчүн, бухгалтер ишин жакшы жасай албаса, иштен айдайбы? Айдайт. Жетекчи ишин жасай албаса, айдайт. Айталы, сварщик ишин жакшы жасай албаса, кечирип кой, же үйрөн, же жакшыраак биз сага убакыт берели, же болбосо бул жумуштан кет, биз башка ордун алайлы, сен ишин жасай албай атасың деп айтат. Биз да сулуу салондо ишин жакшы жасай албаса, биз кардарлардын астында уят болгубуз келбейт, уят болуп атабыз. Биздин атыбыз өлүп атат, ошон үчүн биз сиз менен иштеше албайбыз деп кетиребиз. Бир ай бизде испытательный срок, бир ай ичи биз ишин көрөбүз. Бул нормалдуу көрүнүш. Эгерде сиз бирок тармак маркетинг ал жок. Болгону менен могул жерде логикасын түшүндүрүп айтам да. Бул адамдар бизнес темасында жок, бул түшүнбөйт окшойт деп атам. Мына ошону көрсөтүп атам силерге. Мына түшүнбөгөнүн дагы бир көрсөткүчү. Эгерде адам ишин жакшы жасай албаса, аны кетирбей эмне кылат анан? Кетирет да. Соода агенти эгерде сооданы жакшы жасабаса, планды аткарбаса, точкалардын баарын кыдырып заказ албаса, аны жумуштан кетирет, же башка дело өт бизде дейт. Башка делда иште дейт. Өзүң ишин жакшы кайсы жерде жасай аласың дейт. Эч бир жерде жасай албасаң, только соода агенти жасай алсаң, анда же соодаңды көбөйт, сага убакыт берет, же болбосо иштен кетиребиз дейт. Ордуна башка ошол сооданы жасаган адам алабыз дейт. Тармактык маркетингде бул шарт жок чынында. Кайдан алган билбейм. Көп учурда деп атам. Көп учурда жок, кайсы жактан алдыгар, кайсы жактан көрдүңөр билбейм. Кандай нерсе жок. Эгерде ал сооданы белгилүү бир планда жасай албаса, ага киреше жок. Ушул бар. Кирешени бирок компания мен сага бербейм деп аткан жок. Планы өзү ушундай. Сен ушул мисалы үчүн 100 000 сомдук соода кылдың, сооданы уюштурдуң, ошол 100 000 сомдук соодадан мисалы үчүн 10 000 киреше деп маркетинг планда жазылган. Дана. Ошону жасабаса киреше жок. Бул бизнестин мыйзамы. Сиз мисалы үчүн бир айталы кафе ачсаңыз, кафеде айына бир айталы 200 000 соода кылбасаңыз, 200 000 мисалы үчүн 100 000 сизге пайда түшсүн дейли, киреше 100 000 чыгашаңыз болсун. Ошол 200 000. Ошол эгерде 100 000 соода болуп калса, сиздин кирешеңиз жок анда. Сиз чыгашаны гана актадыңыз. 200 000 киреше болсо гана сиз пайда, 100 000ден ашса гана калганы сиздики мисалы үчүн да. 150 000 болгондо сизге 50 000 пайда. 200 000 соода болгондо сизге 100 000 пайда. Мисалы үчүн айтам. Бул бизнестин мыйзамы, ошондой. Аны тармактык маркетинг компания өзү мен сага төлөйм деп аткан жок. Же болбосо болду, биз сени кетиребиз деген тармактык маркетингде такыр жок андай. Сен иштебей атасың, биз сени кетиребиз деген жок андай. Бирок ал адам 1 жыл ичи биздин иштешкен компанияда бир да продукция албаса, анда чүнүктүү, анда сиз кардар эмес кезде өчүрүп коет. Албетте анын укугун чектөө үчүн эмес, башка бирөөгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн. Сизди бирөө каттаптыр, бирок сиз менен жакшы маалымат бербептир, продукцияны түшүндүрбөптүр. Биз сизди өчүрүп коелу, кимдир бирөө сизге туура маалымат берип, жакшыраак маалымат берип, продукцияны өзү каттап алса эми. Буга мүмкүнчүлүк болсун. Эми иштегенге мүмкүнчүлүк берели, иштебегенден мүмкүнчүлүктү алып коелу деп атат да. Демек, бир адам мисалы үчүн айталы, баардык таныштарын 100 адамды, 200 адамды паспортун берип отуруп каттап алды. Ал эч ким соода кылбады. Анан кимдир бирөө каттагысы келет алат, маалымат берсе, жок мен каттап койгон дейт. Эмне кылат анан? Пожалуйста, эгер заказ кетирген болсо, 1 жыл күтсүн. 1 жыл алган болсо товар. Ал эми бир дагы жолу ала элек болсо, товар катталгандан бери анда алды, 6 айда өчүп кетет. Өчүп кеткенден кийин каалаган адам мага маалымат берип каттап алат. Бул мүмкүнчүлүк берип атат. Бирөөнүн укугун чектеп аткан жок. Эгер чектеген болсо, чектеген деп айтып аткан болсо, кимдир бирөө ошентип ойлосо, анда иштебегенге де мүмкүнчүлүктү алып коет.
чектеген жок. Иштегенде мүмкүнчүлүк алып туруп иштегенге берип коюп атат. Бул туура эле көрүнүш. Менимче бизнестин баарында ушул адилеттүүлүк менен иштегенде гана бизнес өнүгөт. Анткени компанияга кардалар керек. Ошо кардаларды туура иштеген адамга багыттап атат. Көрдүңүздөр, э? Так, ошон үчүн бул жерде же мен туура түшүнбөй калдым, же бул адамдар эмне деп жазганын өздөрү жакшы түшүнбөй атат, э? Бирок көп учурда мындай нерсе жок. Мен вообще көргөн эмесмин мындайды. Сен ушундай иштебедиң, ошон үчүн же могуну жасабадың, сени ушинтип алабыз деген көргөн эмесмин андайды. Бирөөнүн адамдарын урдаса, бирөөнүн кардаларын урдаса, бул жерде бар санкция, штраф болот жана башка. Бул урлук. Урлукта эми менимче урлукка жаза бериш керек. Урлук эч жерде болбойт жасаганча. Ошондой нерсе бар бирок.